Assalamu alaikum dostlar. Akırkı mezgilde biz Adilet Jarandar деген YouTube kanalının негізделушілері Жалат шаарында жайгашкан парковкасы жок бизнеске кичине рейд жүргүзүп атат элек. Анткени негизи принцип бар. Нет парковки, нет бизнеса дегенче парковкасы жок, өз негизи бизнес болбош керек да. Эмне себептен? Анткени бизнес деген нерсе жакшы, бул жумуш орнун түзүү, өзүн багуу деген, бирок алар бизнесте өзүнүн тирикчилигин кылып атканда бирөөнүн укугун чектебеш керек. Эмне? Жөө жүргүнчүлөрдүн, велосипедисттердин, колясочниктердин ошолордунчу. Кийин кер комментаторлор жазып атса, өзү колуңа эмне келет, эмне жүрүп атасың, бекерчи дегенчи. Кийин мен өзү да бизнестин өкүлүмүн. Жалат шаарында жайгашкан Сингапур бизнес борбору мага караштуу. Ошого көрсөтүп коеюн. Бул мамлекеттин жери, тротуар жок да. Бул жер деле мамлекеттин жери, бирок мен бизнес центриме жакын болгон үчүн ошол жерден баштап брусчатка басканбыз. Бир эле брусчатка баспай, бул тротуарды кылганда баякындай эле кичине акылы жоктор келип машиналарын чыгарып, ошол тротуарды тосуп баштады. Жол эмне кылдык, алдыкта мына окшогон озелененияларды кылып, ёлкаларды эгип тосуп койдук жолдучу. Ошондон кийин ошол менен маселе бүттү. Эч ким азыркы учурда машинасын жолго чыгарбайт, тротуарга чыгарбайт, жана жүргүнчүлөрдүн укугун чектебей атат. Кийин мага ошол жазат, чалат. Эми сен тийишпей эле койгойсуңбу, бизге жолдо болуп атасы, акчасын уштагандар болуп атат. Бирок мен түшүндүрүп коеюн, урматтуу мени жактырбаган адамдар, бунун баардык критика кылган себеби бул ошол эле мамлекет өнүксүн, өссүн. Ошо быйыл 2022 жылы 10 мамлекетке чыгып келдим. Европа мамлекеттери бар, өнүкпөгөн мамлекеттерге бардым. Өнүкпөгөн мамлекеттердин эң башкы белгилери ошол. Тротуарга чыгып алат, тротуары жок, ошондучу. Ошондуктан силерди критикалап атканда, силерге карата рейд жүргүзүп атканда бул бир эле себеп, ошо өнүксүн депчи. Эми ошондой бизнес кылганыбызга мээз жеткенден кийин парковканы кылганга жөн эле мээз жетет да. Кийин мына деле мамлекеттин жери. Мында биз тротуар кылып бердик. Мына ёлкаларды биз эгип бердик. Нар жагын парковкасын мэриядан ижарага алып, асфальт басып, парковка кылып койдук. Ошол себептен мени кичине иштетсе жетет. Парковка тапканчы. Ошондуктан урматтуу ишкерлерге катар кайрылам. Ишкерлигибиз өтө жакшы, бирок жөө жүргүнчүлөрдүн укугун чектебеш керекпиз. Чоң рахмат.